Саламатсыздарбы? Бизде бүгүн конокто Табылды Акеров, саясат таануучу. Рахмат студиябызга келгениңиз үчүн. Кечээ күнү күтүүсүздөн Нурсултан Назарбаев элге чыкты. Чын эле чыктыбы же муну бир жаздыртып алып, мурдаракпы же ошол, балким ошол күнү бир күн мурда анан аябай кесип, монтаждап, анан ушу азыркы бийликке, Казакстандагы бийликке же балким башка жактагы бийликке пайдалуу кылган өңүттө көрсөттү. Кандай деп ойлойсуз сиз? Албетте, эми Нурсултан Назарбаевтай адамды сөз жоктур да. Ал мындай ачык айтпайт, монтаждайт, керектүү жерлерин берет, кыскартат. Анан текст дагы мындай бир беткей болуп атат да. Мындай окулган тексттей болуп, алдын ала дайындалган тексттей болуп турат. Ошондуктан монтаждалган десек болот. Анан казакчасы өтө кыска, бирок орусчасы узун, аябагандай узун болду. Демек, ошо казакчасында деле узун текст болушу мүмкүн. Бирок жанагындай монтаждалып, кыскартылып берилип калышы толук мүмкүн да. Бул же болбосо атайын ушундай пландаштырылган болушу мүмкүн. Анан мисалы үчүн казакчасында кыска айтып, анан көп нерселер айтылбай калып атат да. Орусчасында болсо аябагандай көп нерселерге токтолуп айтып атат да. Ошондуктан бул мындайча айтканда атай дайындалган текст десек болот го. Өз эрки менен жазып атабы муну атам Назарбаев? Өз эрки менен эле айтып, мындай текстти окуп же болбосо айтып беришти мүмкүн, бирок монтаждап кээ бир жерин кыскартып алып ташташтары мүмкүн. Кээ бир эксперттер айтып атат, мурдатан даярдалган, жазылган мурдатан, башка жерден мүмкүн жазылган, мүмкүн Казакстанда эмес деген дагы пикирлер бар. Башка жактан жазып, анан анткени столунда эч нерсе жок. Сааттан тышкары артында экиден Казакстандын желеги турат, терезе ачык эмес, жабылган. Мындай кээ бир ушундай бир мүнөздөрү камерада отуруп айткандай, камакта. Туура мындай мурдакыдай эмес, эми балким мындай саясий технологдор ушундай туура болот деп кеңеш беришкен. Себептен да азыр ал жана пенсиядагы адаммын деп атпайбы. Ошого жараша мындайча айтканда анын бийлиги жок адам катары көрсөтүү аракеттери болушу мүмкүн да. Мурдакыдай эл басы кылып же болбосо аябагандай мындай каардуу же болбосо дагы күчү бар карылуу саясатчы катары көрсөтпөй, өзү айткандай жанагындай пенсионер катардагы адам катары көрсөткөнгө аракет кылыштары мүмкүн. Жупунуу кылып көрсөткөн. Эми мүмкүн башка жеринде айткандыр. Коопсуздук кеңешинин төрагасы болчу, өмүрүнүн аягына чейин. Бир 2-3 жеринде балким айткан андайды. Анан дагы бир жеринде мен пенсионермин деп койгон, калганын баарын кесип салып, пенсионермин дегенден гана калтырып коюп атат. Жо, мен текстти жакшы карадым. Казакчасындагы, орусчасындагы. Өзү жеке пенсионер катары баягы сүйлөгөнгө аракеттенгени көрүнүп турат. Себептен де жалпы маанайда, себептен де жанагы Борбор калаасы жөнүндө айтканда мындай атын атаган жок да, Нурсултан деп атаган жок. Борбор калабыз деп гана орусча айтты да. Мындайча айтканда ар бир сөзүнө өтө маани берилген да. Мындай эгер Борбор калабыз Нурсултан десе, азыр дагы ар түрдүү сөздөр болмок, нетмек. Ошондуктан ошондой өтө мындай кылдат баягы талданып түзүлгөн текст да. Өзү дагы ошол жерден мындай кичине
токтоп барып өтүп кетти да, борбор кала депчи. Ошондуктан мен ойлоп калдым, демек бул Атай Кылдат ойлонуштурган текст баягы элге кандайдыр бир кичине дагы мындай баягы ой калтырбагандай кылып, бул дагы эле бийлик экен, дагы эле ушундай каардуу баарына карын чачып согуп, мен дагы бийлик талашам, мен дагы келем же болбосо дагы бийликте турам дегендей маани бербеш үчүн жупуну пенсиядагы адамды көрсөткөнгө аракет кылышкан да. Кимге пайдалуу ушинтип Назарбаевди көрсөтүү? Албетте азыркы бийликке пайдалуу, Казакстандын бийлигине пайдалуу, себеп дегенде бүт Казакстан эли бийлик толук бойдон Касым-Жомарт Токаевка өткөндүгүн мындай анык көрүп ишенич керек болуп жатат. Анан өзү дагы Нурсултан Назарбаев ошону аябай басымдуу белгилеп атат. Мынакей бийликтин баары керек болсо 2019-жылы өтүп кеткен президентибиз Касым-Жомарт Токаев мен болсо пенсиядагы адаммын деп айтып атат. Ал Совет Безопасностундагы, Коопсуздук кеңешиндагы жетектейт и жакында Нур Атандын дагы төрагасы болот деп мындай толук бойдон бийликтин өткөндүгүн көрсөтүп жатат да. Содалашуу болгон да анда. Бул баягы мага эч ким тийбесин, же менин туугандарымга, үй бүлөмө тийбесин, мен деп макулдашылган сыяктуу. Мен ушундай айтамын, силер ошол башка шарттарды аткарып бересиңер деген сыяктуу. Мен ушул Казакстанда конфликттер башталгандан бери, эң алгачкы күндөрүнөн бери эле мен ушул Токаев менен Назарбаевдин ортосунда чабыш болуп атыптыр, кландык чабыш деп жазып атышпадыбы баары. Мен ага каршы болдум. Андай эмес деп биринчи эле күнү жаздым. Эч убакта андай болушу мүмкүн эмес. Себеп дегенде Назарбаев акырындык менен мындай этап менен бүт бийликти Токаевка өткөрүп берип келаткан. Анан кийин азыр эле мен кайра бийликти алам же болбосо башка кишини отургузам деген ал туура эмес болуп калат. Жакында эле мына бир 3-4 ай мурун эле Нур Атан партиясындагы Токаевдин көзөмөлүнө коюшкан эле да. Анан ошондуктан мен айттым, андай эмес. Бул жерде анан бул жанагы окуялардын өрчүшү дагы дал ошондой баягы менин оюмду бышыктап жатты да. Себеп дегенде карасаңыз башында Жаңы Өзөн менен Актау чыгып атышат. Алардын баары тең Назарбаев жана Назарбаевдин кланы тегереги кетсин деп атат. Токаев жөнүндө сөз жок. Анан кийин жалпы Казакстанга өтүп кетти, 9-10 шаарына баягы жайылып кетти. Жайылып кеткенде дагы баары тең Назарбаевди жана тегерегин кланын кетсин деп атат. Токаев жөнүндө сөз жок. Токаев жөнүндө бир гана шаар айтып калды, бул Актау. Башка бир да жерде Токаевди кетсин деген эч ким болгон жок. Анан мына ошондуктан эгерде бүтүндөй калкы Назарбаевди кетсин деп атса, анан Назарбаевдин тегереги биз калып калабыз, Токаевди алмаштыра коебуз деген таптаза логикага туура келбейт да, алмаштыра алышпайт. Алмаштырган кишисине ишенбейт, себеп дегенде эл Токаевка ишеним артып атат да. Мен ушинтип жазып аттым өзүмдүн аналитикалык материалдарымда. И мына ошол чын келип атат да. Мынакей Назарбаев келип туруп баардык бийлик өтүп кеткенин айтып атат. Эмне үчүн азыр айтып атат? Себеп дегенде мынакей бүт жанагындай турукташуу процесси жүрүп бүттү. Казакстанда тынч деген чечимге келген күнү Назарбаев элге чыгып жанагындай кайрылуу жасап атат. Демек, эмне эч кандай соода же болбосо кландык чабыш болгон эмес. Болгон, бирок макулдашышты, бөлүштү.
бийликти дагы, байлыкты дагы. Жок, мен андай деп деле айта албайм. Бирок албетте эми бийлик Такаевка өткөндөн кийин албетте жанагы Назарбаевдин күйөө балдары, башкалар өздөрүнүн бизнестерин, акчаларын чет мамлекеттерге алып чыгып кетиштери мүмкүн. Бул жактан коркушуп алып чыгып кетип атышат деп да жазып атат. Бирок эми ал башка нерсе, себептен де бийлик башка кишиге толук бойдон өттү и чатак менен өткөндүгүнө байланыштуу да. А эгерде андай болбогондо алардын баары тең Казакстандын ичинде эле калышы мүмкүн болмок да. Эгерде мындай Макулдашуу болгондо. Жок, мындай эле жөн эле ушу чатаксыз эле Назарбаев бийликти тапшырып бергенге үлгүрүп калганда, анда баары тең эле Казакстандын ичинде эле калып калышмак, бийлик Такаевка өтүп кетмек да. Бирок албетте жанагындай эгерде Такаевка баш ийбейбиз деген туугандары болсо, албетте алар бийликтен же болбосо баягы кызматынан ажырамак, же болбосо жанагы компанияларын таштап, бирөөлөргө сатып, чет мамлекетке чыгып кетмек да. Бирок ал мындай өтө билинбей өтмөк да. Азыр эми чатактан кийин баары ачык өтүп атат, баары көрүп атат, кандай күйөө балдары өлкөдөн качып чыгып аткан, кайсы акчаларды алып чыгып аткан баары көрүнүп атат. Себептен де жанагы мындай статистикада көрсөтүлүп атпайбы канча акча чыгып кетип аткан Казакстандан. Эмне үчүн бул транзит ушунча 2,5 жылга уланып кетти? Башында эле ошол 19-жыл бергенде эле баарын өткөрүп бербейт беле? Эмне үчүн Назарбаев анткен жок? Эми бийликтен адам дароо кетип кала албайт да. Анын үстүнө баягы булар эл басы деп анан өмүрүнүн аягына чейин деген чечим кабыл алып коюшкан. Анан ошого баягы өмүрүмдүн аягына чейин мен мындай Такаевка тоскоол кылбай эле жатам деп ойлогон да. Ал эми жанагы баанын кымбаттап кетиши менен ошондо баары чыгып кетип атпайбы? Эл чыдабай азыр кымбатчылык болуп атат дүйнө жүзүндө баардык жерде эле. Анан ошондо эл чыдабай көтөрүлүп кеткенден кийин бул мындай чатак аркылуу бийликтен кеткен киши болуп калып калды да. Мындай эмеспи? Мисал үчүн бир вариант деп коелу. Транзитти Назарбаев ойлоп чыкты. 2 жылбы, 2 жылдан көбүрөкпү, 3 жыл, 4 жыл Токаев убактылуу президент болот. А бирок жанагы Коопсуздук кеңешинин өмүрүнүн аягына чейин төрагасы болуп Назарбаев отуруп атат. Коопсуздук кеңешинде армия дагы, эмелер дагы, күч түзүмдөрү баары баш ийет. А бирок ден соолугу начарлап бара жаткандыктан бул транзитти Назарбаев ылдамыраак бүтүрөйүн деди. Кийинки шайлоодо эмес, ага чейин эле Токаев эми мына 2,5 жыл президент болдуң, жетишет, эми башка жанагы инилерин айтып атпайбы, Самат Абиш дегендерди, башкаларды эми буга өткөрүш дегенде Токаев ага макул болбой, анан ошондуктан Россияга таянып, Кремльге таянып, Токаев муну төңкөрүш сыяктуу жасап жиберди. Жок, эми андай деле айтыш кыйын, себептен де Назарбаевда бир эле кызмат калган, ал жанагы Коопсуздук кеңешинин төрагасы. Күч түзүмдөрдүн баары ошого баш ийет, баары ага баш ийет. Бирок ушул окуялардын өзү эле, мен ошондой жаздым, ушул окуялардын өзү эле көрсөтүп атпайбы? Канчалык баягы күч түзүмдөрү болобу, бар болобу, канчалык болбосун, баары бир президенттин институту күчтүүрөөк болот экендигин көрсөттү да. Мисалы үчүн бул жерде жанагындай атуу маселеси козголуп атат. Назарбаев күч түзүмдөрүнүн баарын алып алып аткыла деп айта албайт, эл басы болуп атат. Көрдүңүзбү? Баары бир президенттин институту күчтүүрөөк болуп атат. Балки коопсуздук кызматы да баардыгы тең шал болуп отуруп калды. Себептен де элбасыдан команда жок, түшпөйт. Анткени ал элбасы. А президент гана айта алат аны. Ошондуктан Такаев өзүнө жанагындай демилгенин баарын өзүнө алды. И
жанагы Алматыда аэропортту басып алганда банктардын баарын талкалай бергенде анан кийин мен тикелей атканга буйрук берем деп туруп бүт Токаев ооба жоопкерчиликти дагы демилгени дагы өзүнө алды дагы ошол мындай президенттик институтунун мындай күчтүүлүгү дагы бул элбасы мисалы үчүн ОДКБ өлкөлөрүнө кайрыла албайт, а президент гана кайрыла алат. Ошондуктан президент кайрылып баягы жардам сурап жатат да. Мына ошондуктан бул жерде президенттин институту күчтүү экендиги көрүнүп калды да. Канчалык эки бийлик болуп биз башкарып турабыз, биз эметип турабыз дебесин, баары бир президент айланып келгенде президент жеңип чыгаары көрүнүп калды да. Ошондуктан ал жерде жанагынтип эл Назарбаевдин кланы Назарбаев кетсин деп атканда эле баары билинип калды. Баягы Такаевга баары өтүп кетип аткан. Эл Такаевга ишеним берип атат, тигилерге ишеним бербей атат. Ошондуктан алар өздөрү эле керек болсо ичинде кандайдыр бир ой болсо дагы, мисалы үчүн Масимовда ушундан пайдаланып биз келип калалы деп жанагы инилеринин балдарында болбосун, баары бир алар да коркту да. Такаевга каршы чыккандан коркту. Баары тең макул болуп тиги жазып берип кетип, мына Насимовду камап атканда кана бирөө көтөрүлүп чыктыбы? Эч ким көтөрүлүп чыккан жок. Баардыгын алып караганда деле Такаев жалгыз болуп атпайбы анда? Нур Атандагы баары тең каршы болуп атса, министрлердин баары каршы болуп атса, анда Такаев жалгыз болуп атпайбы? Ошонун ичинен бирөө эле өлтүрүп койбойбу? Өлтүрө да алышпайт. Себептен энде баарыны, ошонун баарына тиги ишенбей, Такаевга ишенип атышат да эл. Ошондуктан Такаев аларды куткаруучу катары эсептелип атат да. Баары тең ошондуктан жазып берип, өткөрүп жанагы коопсуздук кеңешинин төралыгын өткөрүп атат. Тиги Насимовду алып атса да унчугушпайт. Керек болсо Насимовду камап атканда да унчугушкан жок да. Себеп дегенде абал ошондой. Такаев алардын куткаруучусу. Жалгыз кимдин куткаруучусу? Назарбаевдин кланындагы жанагы өкмөттүн баардыгынын куткаруучусу болуп калды да. Себеп дегенде антпесе иш чатак, антпесе баардыгы тең жок болот, баардыгы тең отурат, камалат, качат. Мындайча айтканда Кыргызстандын варианты болмок да. Эгерде андай куткаруучу болуп, ошолордун баары президенттик бийлик баарынан күчтүү болуп атса, анда керек эмне эле анда ОДКБны чакырып, мисалы үчүн? Эми бул жерде дагы бир ушундай мындай хитросттар бар да. Мындай амалдар, ар түрдүү амалдар бар, оюндар бар. Бизде деле мисалы үчүн революциялар болгондо эмне үчүн күч түзүмдөрү иштебей калып атат? Бир учурда иштеп туруп, бир учурда башчыларынан бери качып кетип атышат. Себеп дегенде бүт КМШ өлкөлөрүндө күч түзүмдөрү түндүккө көз каранды ошолорду угуп турат. Анан жан керек да. Ар бирөөнө жан керек да. Мислеки эмне үчүн качып кетип атышат? Тияктан айтат да, все, бар, кеткиле, бүттүңөр дегенде анан баары тең качып алып кетип калышат да. Президенти да таштайт, баарын таштайт. Тиги жерде деле ошондой ситуация болду деп ойлойм. Тияктан дагы булар сүйлөшүп турушат бири-бири менен. Тияктан дагы ошондой бир мындай кеңештер болушу мүмкүн, айтылышы мүмкүн. Көп баягы мындай эмеге кетип калбагыла дегендей бир кандайдыр бир эмелер болушу. Мындай болушу мүмкүнбү? Мисалы үчүн мына Жаңы Өзөндө башталды, Актауда экисинде, экиси үчү ошол жакта болуп атат. 4-үндө кечинде гана Алматы көтөрүлүп атат. Эл эч кандай куралдуу эч нерсе жок. Эл баягы митинг. 5-inde дагы ошондой болгон, түшкө чейин. 5-inde түштөн кийин жанагы белгисиз бир провокаторлор чыгып атат. Ошол провокаторлор жанагы Токаевди алып салып, Назарбаевдин жактоочулары жалдаган же мурда жанагы КНБнын
bir жашыруун бир жарым аскерий бир күчтөрү болгон ошолор чыкты. Ошондо Токаев өз күчү жетпей турганын көрүп, анан ошон үчүн кимге кайрылып атат? ОДКБга келип жардам бергиле дегендей кылып. Ооба. Ошондой болду да, мисалы үчүн кандайдыр бир күчтөр мынакей видеодо да көрүнүп атпайбы? Демонстранттар турат, бирок алардын алдында куралчан жанагындай мындай шаардык эмес, баягы айылдардан келген бир кандайдыр бир региондон келген адамдар деп баягы көрүүчүлөр көрүп аткандар, ошол видеодо тартып аткандар айтып атат да, булар шаардык эмес деген, мына карасаңар баары тең куралчан, союлчан, арматура менен деп баягы айтып атышпайбы? Митингдегилер алар өзүнчө топ болуп туруп атышат да. Анан ошондон жанагы Такаевка маалымат түшүп атты да, мисалы үчүн айтып атпайбы, жанагы коопсуздук кызматы иштебей калган, полициясы иштебей калган деп. Такаев каяктан алып атат андай маалыматты? Нур-Султанда отуруп алып. Демек иштеп атат да алар. Иштеп атат, маалымат жетип атат да баары тең кандай болуп атканын, мындайча айтканда, ошол күч түзүмдөрүнөн келип атат да бүт маалыматтын баарычы. Анан демек бул жерде мындай биринчиден Кыргызстандагы эле ситуация болуп атат. Мисалы үчүн бүтүндөй күч түзүмдөрү алы жетпей мындай деморализацияга келип калат, шок болупчу. Мисалы үчүн Казакстанда мурда локалдуу түрдө гана кичинекей баягы мындай пикеттер, баягы козголуулар болгон да. Өзгөчө жаңы өзөн. Аларды күчтөр менен келип эле басып койгон. Бул жерде жалпы Казакстан боюнча дурт деп эметип кетпедиби, жалындапчы. Такаевдагы жанагы чрезвычайный положение киргизгенде да бүтүндөй Казакстанга киришип атпайбы? Анткени көрүп турат да, баардыгы тең тегиз Назарбаевдин планын кетсин деп атат. Ошондуктан ошондой чечим кабыл алынып атат да. Ошондуктан жанагы күч органдары дагы мындай алы жетпей шок болуп, деморализация болуп, жанагы жетекчилери ат дегенге дагы, же болбосо курал колдон же кандайдыр бир командаларды бергенге дагы мындай жоопкерчиликти ала албай калды да. Мындай көбү өздөрү эле арыз жазып кетип атпайбы? Көбү айрымдары жанагы өзүн өзү өлтүрүп ошондой кетип атат, чыдай албай. Полициядагылар. Анан ошондой болуп атат, мындайча шоковой абалга түшүп калышты да. Бизде деле ошондой болгон да. Бизде деле жанагындай келип аябай катуу толкун болгондо биздики да деморализация болуп, эчтеке күчү жетпей, анан президенттер кулап атпайбы? Бул жерде президент кулаган жок, себеп дегенде ал жана мүмкүнчүлүгүн пайдаланып ОДКБга кайрылып берди да. ОДКБ жөн кирбейт эле, сөзсүз сырттан коркунуч болуш керек. Сырттан деп жанагы диний экстремисттерби, террорчуларбы же башка террорчулар деген эмени ойлоп чыгышты булар. Террорчулар десе башка мамлекетте даярдалып, анан бизге Казакстанга кол салып атат дегендей болуп. Ошон үчүн ОДКБ келип, бирок ОДКБ ылдам кирип атат да. 5-6 сааттын ичинде. Демек даяр турган. Мунун баары алдын алып пландалып койгон эмеспи? ОДКБ биринчиден жанагы мисалы үчүн Казакстандагы окуялар Кыргызстандагы окуялар менен салыштырса болбойт. Бизде митинг болот, кадимкидей талаптар коюлат, аткарылганга мөөнөт берилет, анан мынтип күчөп кетет да. Бийлик укпай койгондугун коомчулук баары көрүп эметет. Казакстанда андай болгон жок. Казакстанда 2-3 тынч болду. 4-5 де уже жанагындай союлдар менен, арматуралар менен чыгып, мындайча айтканда, коомдук жанагы баш ийбечүлүккө өтүп кетти да. Коомдук баш ийбечүлүккө өтүп кетти. Анан жанагындай террористтер дегени салафиттерди көп айтып атышат. Анан көпчүлүгүндө деле, мисалы үчүн Кыргызстанда, Өзбекстан, башкаларда деле бар да
ошо Сирияга барып келген согушкерлер толтура да баарында элечи. Алар ошол болуп келишкен, азыр мындай жайкын гражданин болуп жүрүшөт. Бирок ошолор да тартылышы мүмкүн, ар түрдүү неме да. Анан балким ичинде да бар мындай өтө деле көп болбойт андайдачы. Андайда бир 160, 200 бир кишини киргизип коюшу мүмкүн. Аларды деле мындай ар бир жерге ондон там канчадан кылып таштап коюштары мүмкүн. Анан ошолор мындай майда топтор эле ошондой аракеттерди жасап коюштары мүмкүн да. Анан бул бир, экинчиси, эгерде Такаев кайрылбай бул окуялар күчөй бергенде, балким онуна чейин балким чынында эле ошол Афганистандан, башка жактардан ошондой террористтик топтор толук мындай ачык, бул жер жашыруун болуп атат да, биз изин таппайбыз, көрбөйбүз. Балким Такаевка бир маалыматтар түшүп турган, ачык кирип кетиштери мүмкүн болчу да. Ачык, мындайча айтканда, Борбордук Азияны бирөтөлө бардыгына тең мындай тополоң салыш үчүнчү. Ачык кириш үчүн Тажикстан, Өзбекстан, Кыргызстан аркылуу кириш керек эле да. Ооба, бирок оңой эле да, ал кирип кетиш оңой эле да. Ооба. Түнчүндө эле мына бизге баткенде деле карабайсызбы? Биздин территория аркылуу Өзбекстанга өткөнгө аракет кылышкан да. Ошентип эле оңой эле кирип кетиши мүмкүн. Оңой деле эмес го. Но бирок жанагыдай ОДКБ өтө эле ылдам макул болуп, ылдам Лукашенко айтып атат, 1 сааттын ичинде чечилди деп. 1 сааттын ичинде чечиш үчүн буйрукту бериш керек, баягыны баштагыла дегендей кылып, мисалы үчүн. Чоң бир план болгон эмеспи, алдын ала. Мисалы үчүн Казакстан жанагы латиницага өтүп атат. Кырымды таанаган эмес, Россияныкы деп. Акыркы мына ноябрда чечим чыкты эле, түрк уюмдары, түрк тилдүү өлкөлөрдүн уюму деп түздү. Ал уюмда эң негизги мааниге Түркия, Казакстан экинчи десе болот. Азербайжан менен чогуу. Ана ошондой болуп бурулуп атканда бир чоң башка план болгон, Казакстанды ал жака кошпош керек дегендей. Ооба, эми бул жерде геополитикалык жактан дагы мындай бир-эки жагдай бар да. Биринчиси бул Украина проблемасы. Америка менен Орусия сүйлөшүүлөр жүргүзүп атат. Байден менен Путин дайыма мындай экөөнүн кызматкерлери талашып иштешүү жүрүп атат, аракеттер. Маселе Украина НАТОга киргизебиз деп атат, орус тарап киргиздирбейбиз деп атат да. Анан албетте ушундай сүйлөшүүлөр жүрүп атканда Орусияга басым жасаш үчүн деле батыш мамлекеттери бул ишке дагы катышы болушу мүмкүн да. Себептен де Казакстандагы ишке. Ооба, себеп дегенде, эгерде силер ошенте берсеңер, мына бияңардан мынандай болот дегендей маанидечи. Анан эгер Казакстанда жанагындай болуп атса, анда кандай Орусия кичине мындай сөзгө келе тургандай абалга келип калышы мүмкүн да, кооптонупчу. Анан бул бир, экинчиси туура айтасыз, жанагы Туран маселеси. Туран маселеси өтө көп мындай акыркы мезгилдерде көп эметип кетти. Анан эң негизгиси бул жерде Назарбаев менен Такаевдин ролу өтө чоң болуп атат да, Туран маселесиндечи. Себептен де Казакстанда өзүнчө бир чоң мамлекет да. Анан тиги Азербайжандын президенти өткөндө Алиев казак тилин баягы жалпы түрк элдеринин тили кылабыз, мамлекеттердин тили кылабыз деп билдирүү жасай берди. Анан Туран биримдиги бул мындай өтө тез курулгандай болуп атат да. Мисалы үчүн ушул жылдын аягы 23-жыл менен бүтүп калгандай болуп атат да, баары биригип. Анан ошондон дагы бир кооптонуулар бар. Мындайча айтканда, кызганыч өтө эле чоң да, кызганыч өтө эле чоң.
ошол дагы чоң ролду ойношу мүмкүн. Мисалы үчүн туура Такаев бийликте калды, бирок ошо Туран союзундагы демилгеленген баягы президенттердин тобу бир чоң оюнчусу Назарбаевтан ажыратылып калынды да. Бул дагы бир өзүнчө чоң маанидеги иш да. Ошондуктан мындай геосаясий оюнду дагы биз эстен чыгарбашыбыз керек. Себеп дегенде мындай Турандын өтө тездик менен Турандын түзүлүшүнүн өтө тездик менен жылып келаткандагы чоң оюнчулар баягы көз жаздымда калтырбай мындай терс бир аракеттерге барышы мүмкүн. Демек, ноябрда мисалы үчүн жанагы түрк тилдүү мамлекеттердин уюму деген түзүлөт дегенде, түздүк дегенде, анан эми мына калыптанат дегенде аябай терс кабыл алынган. Орус тилдүү маалымат каражаттарында дегеле Кремльде болбосо дагы ошол Россиянын чөйрөсүндө, бизде дагы Кыргызстандагы дагы орус тилдүү маалымат каражаттары аябай терс аны чагылдырышкан. Ооба. Себеп дегенде эми бул жерде мындай болуп атпайбы? Геосаясат бир аз өзгөрүп кетиши мүмкүн. Түрк тилдүү мамлекеттер эгер чындап биригип кетсе, геосаясат өзгөрүп кетиши мүмкүн. Анан мисалы үчүн түрк тилдүү мамлекеттин граждандарына бири-биринин гражданствосын алуу өтө жеңил, жөнөкөйлөштүрүп, керек болсо эки граждандык болуп калышы мүмкүн да. Мына ошол чочутат да көпчүлүгүндө. Ушундай нерселер өтө коркунучтуу болот да. Анан эми мисалы үчүн Туран союзу түзүлүп атат деп мындай эч ким деле маани бербей келишкен. Бирок түзүлүшү реалдуу бир деңгээлге жетип калгандыгы байкалып атат да. Анан мындай жакындыктар дагы өтө жакшы мындай көрүнүп атат. Себеп дегенде мындай жалпы тили, тарыхы, маданияты баардык жагы бир болуп атпайбы. Анан ошондуктан анан мейкиндик дагы бирдей. Албетте мындай айта келгенде бул мисалы үчүн Орусияда да түрк тилдүү элдер көп, Кытайда да түрк тилдүү элдер көп. Ошондуктан мындай көпчүлүк жактан мындай кызганыч пайда болушу мүмкүн да. Убактыбыз бүтүп калды. Бир аябай кыска, кече күнү жооп берсеңиз, аябай кыска. Назарбаев айтып калды, тергөө көрсөтөт ким аны даярдаган жана күч колдонулуп кеткенин деп. Ишенесизби ушул аныкталат деп, айкын чын эле чыныгы себепкерлер аныкталат деп? Эми мынчалык чоң деңгээлде ачыктай алыштары мүмкүн эмес. Себептен мен мисалы үчүн жана Ош Жалал Абад трагедиялык окуяларында да эксперт болгом, улуттук комиссияда, мына Кой Таштагы да коомдук комиссияда болгом. Бул өтө татаал нерсе да, өтө татаал. Бирок жанагындай эгерде бир баары прокуратура органдары, коопсуздук кызматтарында мүмкүнчүлүк көп, издеп тапкангач издерин жок дегенде мындай далилдүү түрдө террористтердин болгондугун аныктоого мүмкүн да. Ал эми жанагындай балким бирин экин өлүктөрү табылар же дагы башка ошондой болушу мүмкүн. Бирок мындай менче мындай өтө так, мындай өтө чоң мындай мааниде табыш өтө кыйын. Себептен де баары бир жанагындай эгерде дайындалган террористтик топтор болсо деле алар өтө аз болот. Анан айтпадым жанагындай бир 60-100 кишинин тегерегинде болот, бирок алар дагы мындай бөлүк болуп мындай ар кайсы жерлерге ташталат да. Анан балким алардын ички Казакстандын ичинде дагы өздөрүнүн мындай тилектештери болушу мүмкүн да.
ошондуктан мындай издеп табыш менимче кыйын эле болот. Рахмат сизге, убактыбыз бүтүп калыптыр. Бизде конокто Табылды Акиров болду, саясат талдоочу. Рахмат сизге. Саламат калыңыздар.